Чынында билим берүү тармагында 36 жыл эмгектенген Бурулбүбү Биймурзаева сыйлыктан үмүттеле кылган эмес. Анын мында пессимисттик маанайына буга чейинки адилетсиздиктер жана татыксыздардын деле тааныш бийлиш аркылуу орден медалдарды тагынтары себеп. Андыктан ал тек гана өз иши менен алектенип, адатынча келечек муундарына ар тараптуу билим берүүнүн камын көрдү. Бир заман болот, баягы адамдын эмгеги бааланып чыгат деп ушул агай эжелерди көрүп алып, ошо сыйлык алып аткандарды көрүп, ошолордун арасына мен аябай өзүмдү сыймыктуу сездим. Анан Садыр Нуркожоевдин бир айткан сөзү жакты да, бул жолку да эч кимге эч нерсе бербей, ак эмгеги менен алып атат деп айтканда зал эки жолумдай кайталап кол чапты да. Сыйлык ээси учурда Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде илимий изилдөө жумуштары менен алып бурушат. Жазган макалалары жана илимий монографиялары дүйнөлүк басмаларга байма-бай жарыяланып тургандыктан чет өлкөлүк кесиптештерине да жакшы таанымал. Маселен, ал Россиянын Табияттануу академиясынын профессору, педагогика илимдеринин кандидаты. Андыктан анын Кыргыз Республикасынын ардак грамотасына арзышы тегин жерден эмес. Ар жыл сайын илимий кызматкерлердин рейтинги чыгарылат январь айында. Өткөн жылы 2022 жылы январь айында Бурул Молдосалиевна эң алдыңкы орунду ээлеген университет боюнча. Мына ушулардын бардыгын карап келип, ушул алган сыйлыгына татыктуу деп чечтик. Ошол себептен биз көрсөттүк. Ошол көргөзгөнүбүздүн акыбети кайтты, мына колуна алды. Теңиртоолук дагы бир сыйлык ээси Артисбек Жумабеков жарым жылдан бери калк саламаттыгынын сакчылыгында эмгек жолун тийиш топтуулук менен баштаган каарманыбыз акыркы 15 жылдан бери Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын рентген бөлүмүн жетектейт. Өзү да мыкты рентгентолог катары бүтүндөй дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус кара тумоодой каптаганында күнү түнү тыным билбей иш үстүндө болгон. Анын жана кесиптештеринин кезегинде жан үргөн мындай аракеттердин аркасында ондогон өмүрлөр сакталды. Айтымында ошол оор учурда эс тартынын баары коркунучтуу илетти арылтууда болгон. Пандемия мезгилинде аябай көп болду. Күнүнө ушул жерде 150-200ге чукул адам рентгенге түшүп жыйынтыгын алып атышты. Бул жерде ошо биз убакытты да караган жокпуз. Пандемия убагында кеч келдиң, берте келдиң деп айткан да жокпуз. Просто ошо пандемия убагында элге жардам болсун, элге кызмат көрсөтөлү деп эмгектендик. Анан ошол эмгекти баалап, ошо сыйлыкты мага ыйгарып отурат. Коронавирус теги эле калк саламаттыгынын сакчылыгындагы жогоруда эмгектери мамлекет жетекчилигинде көз жадында калбай, Артисбек Жумабековго Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгеринин наамы ыйгарылып отурат. Буга өзү да кесиптештери да чоң кубанычта. Быйыл чынын айтканда берген сыйлыктардын баары эң татыктуу. Анткени мамлекеттин түптөшүнө, мамлекеттердин келишине жана Апаз Жумагуловдор, Шеримкуловдор ушулар чоң салым кошкон да. Врачтардын тармагын айта турган болсок, биздики өзгөчө. Анткени Нарынга азыр врачтар жетпейт. Ошол жака кетпей, ошол жерде чачы агарганга чейин ошол жерде жүргөн врачтар бар. Чынында эле көпчүлүктүн пикиринде бул жолу татыктуулардын татыктуулары гана ар кандай деңгээлдеги мамлекеттик сыйлыктарга арзышты. Ал эми алардын арасында аркыл тармактагы теңиртоолуктардын да бар экендиктери жалпы Нарын журту үчүн чексиз сыймык. Бөлөкбай Шеримбеков, Нур Заблаев, Нурбек Рахманов, ЛТР Нарын.